Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Аллах Таалаға мақтауларды айтабыз. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға, жаңа үлгілесіне, сахабаларына Аллахтың салаты, саламдары болсын дейміз. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала Куранда белгилеген 4 айды харам ай деп эсептеген, мана ошолордун тажысы болгон Зулхижжа айынын алгачкы 10 күнүндө турабыз. Кудай Таала бул күндө кылынып аткан амали салихтерди өз даргахында кабыл кылган болсун. Жана дагы мына эртең күнү 26 майда Арапа күнү келип атат. Кудай Таала бул күндөгү жакшылыктарды өз даргахында кабыл кылсын. Жана дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам белгилеп кеткендей, кимде ким Арапа күнүндө орозо кармай турган болсо, 1 жылдык өткөн жана 1 жылдык келерки ката кемчиликтерине каффарат кылат деп айткан. Урматтуу мусулман бир туугандар, сиздер менен мана 27 май Курбан айт болмокчу. Мана ушул Курбан айттагы курбандык чалуунун бир канча өкүмдөрү, фазилеттери, шарттарына токтолуп кетмекчибиз. Албетте, ар бир ибадатта Аллах Таала бизге милдет кылып жүктөгөн, таклиф кылган ибадаттардын бизге билинген да, билинбеген да көптөгөн хикматы жана сырлары бар. Курбандык чалган инсан бул Кудай Таалага берген көптөгөн неаматтардын шүкүрү деп эсептесек болот дейт. Кудай Таала бизге эсепсиз неаматтарды берди. Мана ошол неаматтардын бирөөсү Кудай Таала бизге арнап малы жандык берди. Мана ошол мал жан менен биз курбандыкты Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн чалып аткан болсок, биз ошол малы жандыкка болгон Кудай Таалага болгон ыраазычылыгыбыз деп эсептесек болот экен. Жана дагы бул курбандык чалуу менен Ибрахим пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүн тирилтүү десек болот. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерде белгилеп кеткендей, силер курбандык чала турган болсоңор, жакшысын, семизин, көрктүүсүн курбандык чалгыла. Анткени ал курбандык кыямат күнүндө кыл көпүрөдөн өтүүгө бир матыя, бир унаа болуп берет деп айткан. Ошондой эле курбандык чалуу менен албетте пайгамбарлардан башка инсандардын бардыгында, мусулмандарда күнөө ката кемчиликтери бар. Мына ушул ката кемчиликтерди кечирилишине себепчи болот дейт. Жана дагы ката кемчиликтердин каффарат болушуна дагы себеп болот деп айтып кеткен. Ошондуктан бул курбандыкта көптөгөн сыр хикматтары бар. Урматтуу мусулман бир туугандар, Ханафи мазхабтагы ушул курбандыктын өкүмүнө токтолмокчубуз. Албетте Ханафи мазхабта курбандык чалуунун өкүмү важип деп эсептелинет. Аллах Таала Кур'анда фасолли роббика ванхар деп пайгамбар саллаллаху алейхи буйрук берди. Сен айт намазды окуу дагы курбандык чалгын деди. Мана ушунан карап алымдар бул пайгамбарыбызга жана үммөтүгө буйрук деп эсептелинет дагы. Бул буйруктан важип деген түшүнүк келип чыгат. Албетте важип бул өтө чоң орундагы өкүм. Парыздан кийинки эле талап кылынуу жагынан экөөнүн деңгээли бирдей десек болот. Бир гана бир этикатта айырмачылыктар болбосо, кыямат күнүндө сурак жооп бул парыз менен важипка бирдей эле деңгээлде болор экендиги анык. Бул курбандыкка айтылган буйрук иретинде айтылган маанисинен дагы биз бул иш-чараны курбандык чалууну важип экендигин түшүнөбүз. Бир хадисте "Даху фа иннаха сүннату абикум Ибрахим алейхиссалам" деп айткан. Силер курбандык чалгыла, бул Ибрахим пайгамбардан келе жаткан сүннөт, эреже деп айткан. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бул курбандык чалуу бул Ханафи мазхабта милдеттүү, важип деп эсептелинет. Эми ар бир нерсени баштаарда, айрыкча чоң ибадаттарды баштаарда биз ага эң оболу ниетибизди туура кылышыбыз керек. Бул малы жандык көптөгөн максаттарда союлат. Мисалы,
муну акыйка иретинде дагы же түлөө өткөрүү максатындагы же жөн эле эт максатындагы жандыктар түрлүү ниеттерде максаттарда союлат. Мындай нерседе ниет менен гана ажыратылбаса, ал өзүнүн так милдетин ошондой бир ордуну аткара албай калат. Ошондуктан курбандык деген бул жандыкты мен курбандык мага милдет болгондуктан союп атам деген ниетин түздөбөйүнчө ал курбандыгынан жараксыз деп эсептелип калат. Тагыраак айтканда, урматтуу мусулман бир туугандар, бул курбандыкта бул мага милдет болгон курбандык жандык деген ниетти так айтмайынча биздин курбандыгыбыз жараксыз деп эсептелип калат экен. Эми ар бир ибадаттын өзүнүн рүкүнү деп коебуз, өзөгү, негизи болот. Бул курбандыкта курбандыкка жарамдуу болгон жандыкты союу, тагыраак айтканда кан чыгаруу. Бул негизги рүкүн өзөк деп эсептелинет. Ошонун орун басары жок экен. Мисалы, акчалай чыгарып койсо же ордуна орозо кармап берип коетпу, кандай болсун, бул күнү кой соймоюнча, кан чыгармайынча бул курбандыктын өзөгү аткарылбайт экен. Ар бир ибадаттын аткарылышына себеп болот. Мисалы, намазды мисал кылсак, бешим намазынын аткарылышына себеп бул бешим намаздын убактысы. Мындайча айтканда, бешим намаздын убактысы келбестен туруп биз бешим намазын аткарып койсок, окуп койсок, ал жараксыз. Эгер убактысы өтүп кеткен болуп окуган болсок, анда каза деп эсептелинет. Мана ошол сыяктуу эле курбандыкта дагы өзүнүн чектелген убактысы бар. Бул Курбан айт күнү жана Курбан айттан тышкары 2 күн, жалпысы 3 күн Курбан айттын убактысы бул Курбан айтка себеп деп эсептелинет. Тагыраак айтып кетсек, мына 27 майдын таңында Курбан айттын алгачкы учуру келет. Албетте жума айт намаз окула турган жерлерде айт намаз окулгандан кийин курбандык чалыш керек. Айт намазга чейин курбандык чалынып калса, ал курбандыкка өтпөй калат. Бирок айыл жерлеринде, айт намаз окулбаган жерлерде 27 күндүн айт күндүн таңы атар менен сойсо болот. Ал эми акыркы мөөнөтү бул 29 майдын күнү батканда, асыр намазынын учуру бүткөндө курбандыктын убактысы бүтөт деп эсептелинет. Эми ушундай бул күнгө чейин союлуп калса, буга чейин курбандыкты союп койгон болсо, 27-сине чейин ал курбандык деп эсептелинбейт экен, кудум жанагы бешим намазынын убактысындай. Эми ар бир ибадатта өзүнүн шарттары бар. Мисалы, ушул эле намазда биз жүзүбүздү кыблага бурабыз, ошондой эле даарат алабыз, уяттуу жерлерди жаабабыз, турган жерибиз таза болуш керек дегендей, бул намаздын шарттары эле. Курбандыкта дагы ушундай эң негизги болгон 3 шарты бар. Биринчилерден эле курбандык чалуу үчүн мусулман болуу керек. Жанагы айткандай, курбандыктын убактысы 3 күн болсо, ошол 3 күндүн ичинде кала берсе, ошол убактысы бүтпөстөн туруп, тагыраак айтканда 29 майдын күнү батпастан туруп, Кудай Таала ынсап берип, ыйманга келип калган болсо, ал адамга курбандык чалуу милдет болот. Экинчи шарты бул муким болуу. Дашканда мусапыр эмес. Ушул сапар маселесинде Аллах Таала мусулмандарга көп нерсени жеңилдик кылып берген. Ушул сапарга чыккандыгы үчүн намаз касыр окуса, 4 рекеттөөдө 2 рекет кылып окуса жарайт. Ошондой эле маасыны 3 күнгө мастарса болот. Ошондой эле орозону кармабай койгонго уруксат. Ошолордун катарында курбандыкты дагы чалбай койгонго акылуу, мындайча уруксат. Мусапырга курбандык чалуу милдет эмес. Албетте курбандык чалып койсо, бул мустахаб, сооптуу иш деп эсептелинет, бирок ага важип деп эсептелинбейт. Албетте ушул 3 күндүн ичинде 3-күнү, тагыраак айтканда 29-у,
күн батпастан туруп мусапыр адам муким болуп калса, мындайча айтканда сапары бүтүп калды. Сапар өзүнүн өлкөсүнө келди, өзүнүн жашаган жерине келди. Же бир жерде 15 күн турганга ниет кылды. Ошону менен ал мукимге айланып калды. Анда ал адамга курбандык чалыш милдет болот. Ошондой эле 29 майдын күнү батпастан туруп сапарга аттанып кеткен болсо, ага курбандык чалыш милдет болуп турган болсо дагы, ал мусапыр өкүмүнө кирип калгандыктан ал курбандык чалбай койгонго акылуу десек болот. Үчүнчү шарты бул бай болуу. Курбандык чалуу байларга гана милдеттүү. Албетте бай деңгээлине жетпеген кембагалдар дагы курбандык чалып койгон болсо сооптуу иш десек болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерде "Мен важада саатан фалюдахи". Кимде ким кененчилиги болсо, мүмкүнчүлүгү болсо, шарты болсо, алар курбандык чалышы милдет деп айтты. Эми бул жерде бай дегенибизде бир аз токтоло кетсек, бай шариатта кимди бай деп эсептейт? Нисоп деген түшүнүгүбүз бар. Нисоп бул 85 грамм алтындын 585 пробасы менен эсептелип келгенде, мына ошол көлөм нисоп деп эсептелинет. Бүгүнкү күндө алтындын баасы албетте өзгөрүп турат, кымбаттап арзандап. Азыркы күндө чамалуу баасы 585 грамм алтындын баасы 585 проба менен, бул чамалуу баасы 850 миң сомдун айланасы десек болот. Мына ошондо ушул көлөмгө, ушул өлчөмгө кимде ким ушундай көлөмдө акчасы боло турган болсо, албетте муктаждыгынан тышкары, карызынан тышкары, береселеринен тышкары ушунча көлөмдөгү дүйнө байлыгы болсо, ал адамды бай деп эсептейбиз. Эми бул жерде дагы токтоло турган нерсе, зекет менен бул курбандык чалуудагы экөөнүн бир аз айырмачылыктары бар. Зекет берүүдө ал байлык өсүүчү байлык болуш керек эле. Өсүүчү байлык болуш үчүн ал алтын күмүш болуш керек. Жана эгерде малы жан болсо 6 ай таладан оттош керек. Жана дагы андан башка нерселерге соода ниети болгондо гана өсүүчү байлыктын катарына кирет. Ал эми бул курбандык маселесинде дүйнө байлык өсүүчү болушу шарт эмес. Тагыраак айтканда, жанагы үстүндөгү 850 миң сомдун айланасындагы акчасы, дүйнө байлыгы, аныкы өсүүчү дүйнө байлыктын катарына кирбесе деле, курбандык жана садака питир бериш ага милдет болот. Мисал келтирип кетсек, бир кишиде 2 үйү бар дейли. Бир үйүндө өзү жашайт бала чакасы менен, экинчи үйүн жөн гана салып койгон, сатайын деген ою жок. Баасы жанагы нисоп деп айткан 850 миңден аша турган болсо, ал адам курбандык чалышы милдетке айланат, важип болот мындайча айтканда. Эми ушул 3 шартты биз негизги шарт деп эсептедик. Мусулман болуусу, жана дагы муким, мусапыр болбостон муким болуусу, жана бай болуусу дедик. Мана ушул 3 шарт табылганда, ушул 3 күндүн арасында, Курбан айт күндөрү, анда ага курбандык чалыш милдет экен. Эми ушул 3 күндө курбандык чалбастан кандайдыр бир себептер менен өтүп кеткен болсо, 3 күндүн убактысы бүтүп калды. 29-нун күнү батып, убактысы бүтүп калды дейли. Кандайча кылып бул казасын бериш керек? Себеби дегенде фикый термин менен бул курбандык кудра мумаккина менен милдет болгондуктан, ошол учурда ага милдет болуп өтүп кеткенден кийин бул сөзсүз түрдө казасын беришке туура келет. Эми кембагал адам сатып алган болсо, курбандык күнү кирер менен кембагал киши, мындайча жанагы көрсөткөн бай өлчөмдөгү дүйнө байлыгы жок кембагал адам курбандыктын күнү кирер менен жандык сатып алган болсо, 3 күндүн арасында бир себептер менен аны соя албастан 3 күндүн убактысы өтүп кетсе, ал курбандыкты эми ал
тирүүлөй садака чыгарганга туура келет. Жанадан анын этинен дагы өзү жегенге болбой калат. Себеби дегенде ал кембагалга негизи милдет эмес болчу. Ал ошол күнгө арнап сатып алгандан кийин ага назыр сыяктуу болуп, аны сойгонго милдеттүүгө айланып калган болчу. Мына ошондуктан 3 күндүн арасында гана кан чыгаруу бул шариятыбызда белгиленген. 3 күндүн убакыты өтүп кеткенден кийин кан чыгарбастан аны тирүүлөй садака чыгарышка туура келет. Ал эми бай болсо, колунда бар, жана айтылган көлөмдөгү акчасы бар киши, нисопко ээлер болгон ал адам курбандыкты учурунда сойбостон убактысын өткөрүп жиберген болсо, анда акчалай ошо курбандыктын көлөмүндөгү байлыкты садака чыгарганга туура келет. Албетте сатып алган эмес болсо. Эгер сатып алып койгон болсо, аны тирүүлөй садака чыгарышка туура келет. Эми кайсыл жандыктардан курбандык союлуш керек? Албетте курбандык союуда кой, мунун ичине эчки да кирет. Койдо 6 жашарлык жарайт, эгерде көлөмү 1 жашардай болсо. Ал эми эчки сөзсүз түрдө 1 жаш болуш керек. Жана уй, мунун ичине топоз да кирет, жамус да кирет. Буларга сөзсүз түрдө 2 жаш болуш керек. Муну пайгамбар хадистерде сани деп айтат. Ал эми төөнүн бардык түрлөрү 5 жаштан жогору болуш керек. Ушул эти желинген айбанаттардан ушуларга гана чектелет. Ал эми жылкыны же тоокту курбандыкка чалган жараксыз деп эсептелинет. Ошондой эле жапайы жандыктарды дагы, мисалы кийикти курбандыкка чалса жарабайт. Эми ушул курбандыкка чалынып аткан бул Кудай жолунда арналып чалынып аткандыктан, бул важип ибадаттардын катарында болгондуктан, албетте ушундай бир тазасын, семизин, бир айып кемчилиги жогун тандаганга туура келет. Эгер кулагы 3төн 1ге чейин кесилип, эн салынып ушундай болуп калса, анда жараксыз. Ошондой эле куйругу ушундай кесилип калса, же буту сынып калса, же бир оорукчан болсо, булар курбандыкка жараксыз деп эсептелинет. Урматтуу мусулман бир туугандар, ушул курбандык союуда ар бир ошол курбандык чалуу милдет болгон инсан мусулмандарга бирден кой союу, кой мындашканда бирден гана жарайт. Бир койго 2-3 адам шериктеш болсо, ал жараксыз. Бирок пайгамбар салам өзү көрсөтүп берди, уй менен төө 7 адамга чейин шериктеш болуп сойсо жарайт. Эми ушул 7 адам биригип сойгондогу бир топ шарттарга токтоло кетсек, кандай шарттары бар? Биринчиден 7 адамга чейинки адамдар топтолуп ошол курбандык чалайын деген болсо, эң биринчи бардыгынын ниети курбандык чалуу ниети болуш керек. Арасында бирөөсүнүн ниети жөн гана эт алыш максатта кошулуп калган болсо, калгандарынын курбандыгын жараксыздыкка чыгарат. Ошондуктан ушул нерсеге сак болуш керек. Бардыгынын максаты курбандык чалуу максаты болуш керек. Жана дагы ошол курбандыкты сатып алардан алдын ошол шериктеш болуп аткан мусулмандар алдын ала келишип алыш керек. Али сатып алганга чейин ниеттерин тууралап, ошол курбандык чалганга кайсы уйду же төөлү сатып алат, сатып алардан алдын ошол ниеттерин тактап алыш керек. Сатып алгандан кийин эгерде ниетин шериктеш болсо, бул төмөндөгүдөй чечмеленет. Мисалы, бир адам уйду сатып алды, бирок сатып алып аткан учурунда мен буга дагы бир 4 адамды шериктеш кылам, же өзүмдөн тышкары дагы 6 адамды шериктеш кылып алам, кошуп чогуу курбандык чалабыз деген максатта шериктеш кылган болсо, анда ушул нерсе жарайт. Эгерде факир дедик, ушул уйду сатып алаткан учурда өзү үчүн гана соёмун деген максатта сатып алды. Анан сатып алгандан кийин эми ой өзгөрүп, дагы бир 6 адамды кошконго, шерик кылганга ниет кылып калса, мунуку жараксыз деп эсептелинет. Себеби факир адамга курбандык чалыш милдет эмес.
бул сатып алганда өз үчүн гана сатып алган союмун деген максатта, эми буга назыр катарында болуп калды. Буга башкаларды шериктеш кылганга жараксыз болуп калат. Ал эми бай киши, жанагы нисоп өлчөмүндөгү адам сатып алган учурунда башканы шерик кылам деген ниети болгон эмес. Бирок сатып алгандан кийин анан ушундай ой пайда болду. Дагы 6 адамды кошоюн деп турат. Анда бул адамга жарайт, уруксат. Бирок макру деп эсептелинет. Себеби өз үчүн сатып алып, анан ошол нерсени кайра ойлонуп, өздөн тышкары 6 адамды кошоюн деп турат. Эмне үчүн байга уруксат, кембагалга уруксат эмес? Байга себеби дегенде бул Кудай Таала буга милдет кылган. Бул жанагы 3 шарттын бирөө табылган. Кембагалга ага милдет эмес, өзгө өзү милдет кылгандыктан анын өзүнөн башка бирөө шериктерди кабыл кылбай калат. Байга сатып алар менен ага милдет эмес, ошол жандыктын өзү эмес, буга шарият ага милдет кылгандыктан жаныга башкаларды дагы кошуп, чогуу 6 адам биригип, 7-нчиси болуп курбандык чалса болот, болгону макру болуп калат. Эми бул жерде тактай турган нерсебиз ошол шериктеш болуп курбандык чалайын деп аткан бир туугандар ошол жандыкты уйду же төөдө сатып алардан алдын биринчи ниеттерин тууралап ошол курбандык чалайын деген максат болуш керек. Жана дагы баардыгынын ниети бир болуп, ошол сатып алардан алдын ошол ниеттерин тактап, анан сатып алганы бул шариятыбызга туура деп эсептелинет. Эми ушул этти араларына бөлө турган болсо, эми ушул курбандыкты 7 адам сойдусо, ошонун ар биринин насыйбасы ошол этте бар. Эми ошону бөлгөндө араларына тең бөлүнүш керек. Себеби дегенде этте риба бар. Бул ошол 7-өсүнүн 2-3 мисалы мен ыраазымын, мага азыраак болсо деле, көбүрөөкүн силер алгыла деген болсо деле, бул рибага кирип калгандыктан бул адал болбой калат. Ошондуктан так бөлүнүш керек. Таразы менен араларына так бөлүп алыш керек. Канча шериктеш болсо. Бирок эми булардын бардыгы элестетели бир карылардын үйүнө же медресеге, ушундай бир жерлерге этине толугу менен алар садака чыгарган болсо, ал жерде таразы менен бөлүнүш шарт эмес. Себеби булардан садака катары же хадия катары берилди, ал жактан муктаждыкка жараша тең кандай болсо да бөлүнсө жарай берет. Бирок өздөрүнүн арасында бөлгөндө сөзсүз түрдө таразы менен бөлүнүш керек. Эми жана дагы ушул 7 адам биригип сойгондо, ошолордун мана курбандыкты сойгонго чейин Кудай Таала ошол пешенесине жазып, бирөөсүнүн ажалы жетип кайтыш болуп кеткен болсо, анын мураскерлеринин ыраазычылыгы шарт. Мураскерлери ошол биз ыраазыбыз деп айтмайынча, жанагы шериктеринин курбандыгы жараксыз болуп калат. Ошондуктан бул нерсени да эске алыш керек. Эми курбандыктын этин, терисин, ушул ичек чабагы, башы, буту деген нерселердин баардыгын сатканга уруксат эмес. Бул курбандык иретинде салынгандан кийин, бул курбандык чалган адамдар муну сатып жибергенге шариятыбыз уруксат бербейт. Албетте курбандык чалганда ошол касаптын акысын дагы курбандыктын этинен берип, ошону акы катары берүү дагы шариятыбыздан туура эмес деп эсептелинет. Келгенге чейин курбандык жандыкты сатып алып, аны жем-чөбүнү берип, багып, ошол бул мени курбандыкка чаламын деп дайынданып, ошого бир өзүнүн кызыгуусун билдирип туруу бул мустахаб. Себеби дегенде Куранда Аллах Таала айтат: "Залика ва ман ю'аззим хуруматилла фахуа хайрулла". Бул нерсе Аллах Тааланын хурматтарыдан курбандык чалуу. Мана ушундай нерсени көкүрөгүбүздө улук тутуубуз, бул чоң ибадат деп эсептешлигибиз, бул биз үчүн мадди дагы, маанавий дагы өзүнүн пайдалары бар деген аяттар бар. Ошондуктан алдын ала курбандык сатып алып, аны дайындык көрүү бул мустахаб деп эсептелинет. Албетте курбандык чалганда өз колу менен сойгону бул
сүннөт деп эсептелинет. Пайгамбар салам өз колу менен курбандык чалган. Албетте ушул курбандык чалганга, мал мууздаганга ыңгайлуу болгон, ошого көнгөн мусулман бир туугандарыбыз өз колу менен сойгону жакшы. Албетте өзүнүн шарттары, кыбланы каратып сойгондо дагы бычактай аябай курч кылып, ошол бисмиллах Аллаху акбар деп сойгон. Бул не мустахаб деп эсептелинет. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул мына эртең Арафа күнү эсептелип атат. Бул курбандыктан тышкары дагы биздеги важип болгон такбир ташрих деген ибадатыбыз бар. Эртең мына Арафа күнүнүн багымдатынан башталып, такбир ташрих айтылып баштайт. Багымдаттын учурунан багымдат намаздан айтылат дагы. Ташрик күндүн асыр намазына чейин айтылат. Бул дагы важип амалдардан эсептелинет. Бул 23 намазга, тагыраак айтканда 5 күндүк намазда такбир ташрих айтылат. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахил хамд деген такбир ташрих. Бул Ибрахим пайгамбардан бери уланып келатат. Ибрахим пайгамбарга Аллах Таала вахий аркылуу сен өзүңнүн балаң Исмайылды менин жолумда Кудай үчүн, Аллах үчүн курбандык чалышың керек деген милдетти жүктөгөн. Мана ошол милдетти аткаруу үчүн Ибрахим пайгамбар өзүнүн баласын курбандыкка чалганга дайынданганда, бул нерсе сыноо экендигин билдирип, Аллах Таала бейиштен кочкор жиберет. Мана ошол кочкорду көргөн Ибрахим пайгамбар сүйүнгөндөн ушул такбирди айтат. Мана ушул такбир ошол замандан бери бул адат болуп көнүмүш ибадат катары бекиген. Мана ушул такбир ташрих дагы айтуу милдет деп эсептелип атат. Бул биринчиден парыз намаздардын артынан айтылат. Сүннөт, важиптердин аркасынан айтылбайт. Ошондой эле жума айт намаз окулган жерлерде гана айтылат. Мисалы айылдарда жума намаз окулбаган жерлерде айтылбайт. Ошондой эле мусапырга милдет эмес, албетте эгерде мукимга иктида кылып калса, анда милдет болот. Аялдарга да такбир ташрих айтуу милдет эмес, бирок эгерде такбир ташрих айтуу милдеттүү болгон эркекке иктида кылып намаз окуса, аларга да такбир ташрих айтуу милдет. Ошондой эле бул такбир ташрих айтыш үчүн жамаат намаз шарт. Абу Ханифа рахмаллахунун пикири боюнча жекече намаз окуган адамдар такбир ташрих айтуу милдет эмес деп эсептелинет. Урматтуу мусулман бир туугандар, жалпысынан Аллах Таала бизге шариятында бир топ парыздарды, бир топ важиптерди буйрук берген. Айта кетсек, мисалы намазды өзүнүн шарттары менен аткарсак, так шариятыбызда көрсөткөндөй аткарсак, ал биз парыздан кутулат экенбиз. Ошондой эле мына ажылык учуру азыр, ажыдагы милдет болгон ошол Арафатта туруу, ошондой эле таваф зыяраттарды кылуу дегендей парыздарды, милдеттерин так аткарган болсок, Кудай Таала биздин ошол негизги милдеттен, сурак жооптон кутултат экен десек болот. Ошондой эле важиптерди дагы көрсөтүлгөндөй, азыркы курбандык чалуудагы, ошондой эле такбир ташрих айтуудагы важиптерди шариятыбызда көрсөтүп, пайгамбар салам бизге үйрөтүп кеткендей таризде аткарган болсок, биз кыямат күнүндө сурак жооптон кутулат гана экенбиз. Бирок Аллах Таала бул ибадаттарды кабыл кылыш үчүн эң оболдо шарт кылган нерсеси бул такыбалык экен. Аллах Таала Куранда айтат: "Иннама ятакаббалуллаху минал муттакин." Аллах Тааланын кабыл кылуусу бул такыбалардан дейт. Эми ошол такыба деген ким? Такыба дегенде бул сактануу, зулумдан сактануу, шариятта тыйган арам нерселерден сактануу, шариятта тыйган күнөө кылмыштардан сактанган болсо, жана дагы Аллах Таала мени бардык жерде көрүп, угуп, билип турат деген инсандарды такыба дейбиз. Мына ушундай ибадаттарды аткарарда бизге такыбалык деген нерсе шарт экен. Аллах Таала баарыбыздын кылган ибадаттарыбызды, курбандыктарыбызды кабыл кылган болсун. Келе жаткан Арафа күнү, ошол Курбан айт күнүндө Кудай Таала өзүнүн мээримин, рахматын төккөн күндөрдө бардык мусулмандарга Аллах Тааланын рахматын, мээримин, берекетин баарыбызга насип эткен болсун. Дагы бир жолу Аллах Таала баарыңыздардын
келе жаткан Курбан айт байрамыңыздарды куттуу, берекелүү кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.